Қорған айлық. Сіздерден 300 гектар болды. Сіздерде ошада көрініш, тұра ма? Оша инвесторды танисыңыз сіздер? Юсуп айлық өтті. Сіздер қанша гектар жер бергенсіздер шоу? 1 тиындан төлемеден, тұра ма? Мында сіздер жан дайындалдыңыз оша жерге. Енді үшінші мәселені блогында көтеріп шықпайсыздар. Şu елдер айтсан айтын, Алянаров айлық өтті, тұрыңыз. Қанша гектар жер бергенсіздер сіздер ошо? 300 гектар. Келишим боюнча қанша аренда плата төлөш керек? 150 bin. Murat айлық өтті. 200 гектар. 200 гектар. Мына Араван районы боюнча ошондо канча гектар болуп атат? 1000 гектар жер бир аган ишкерге деп берип атат инвесторлор. Мына айлық өкмөттүн башчылары бирөө да ананы көргөн эмес. Жок, мында кылабыз. Ал боюнча мына сиздер текшерүү жүргүзүп келдиңиздер, туурабы? Мына райондук администрация. Азыр ошонун тез арада справкасын жазылат, актты түзүп туруп, мына Горгорондо турат. Обласка өткөзүп бериле, областык прокуратурага. Мына өткөндө элдик жыйынга барганыбызда ошол жерден эки жаран көтөрүп суроо берди да мага. Ушу 700 гектар жерди Араван району боюнча 3 ай өкмөттө. Ушул алган ишкерине берилген, ал жактан эч кандай салык түшпөйт, эч кандай келишимде көрсөтүлгөн арендалык акча каражат түшпөйт, социалдык пакеттер төлөнбөйт деп ошол жерден суроо беришти. Андай келишимдер эмне түзөсүңөр деген мен ошол жерден анан туруп айттым ошол жерденчи. Араван районундук администрация акимине тапшырма бердим, ошол жерде комиссия түзүп карап алат. Туурабы? Мына ошол жерде азыр Алянаров айлық өтті, тұрыңыз. Қанша гектар жер бергенсіздер сіздер ошол? 300 гектар. Келишим боюнча қанша аренда плата төлөш керек? 150 bin. 300 гектарға 150 bin акча каражат, да? Бул аз эмеспи бул? Қанша социалдык пакет төлөш керек? 210 bin. Ошол төлөнгөн убагында? Жок. Эчтеке төлөнгөн эмес. Канча болду түзгөнүңөр, ошо келишим түзгөнгө? Канча жыл болду? 2026 февраль. 300 гектар жер бар. Мына сиз эми жаңы ошол жерге айлык өкмөт болуп дайындалыңыз. Ушу келишиңиз менен ошол маселени ошол элдер көтөрүлөт, сиз көтөрүшүңүз керек ушул маселени. Туурабы? Сиз ошол адамды көрдүңүз, ошол алган жаранды бүгүнкү күндө. Көргөн эмессиз. Отуруңуз. Ушундай эле көрүнүш Юсуп айлык өкмөттө. Сиздер канча гектар жер бергенсиздер ошолго? 200 гектар. Сиздерге канча ошол гектар 200 гектарга канча аренда плата төлөш керек эле? Азыр тестада төлөнгөн эмес. 1 тиындан төлөнбөйт. Туурабы? Мында сиздер жан дайындалдыңыз ошол жерге. Эмне үчүн ушул маселени блогунда көтөрүп чыкпайсыздар? Ушу элдер айтсан айтын, ушул маселе көтөрүп чыгып атат. Ошол эле сиздики 200 гектар. Төкөкоргон айлык. Сиздерде 300 гектар бар. Сиздерде ошода көрүнүш, туурабы? Ошо инвесторду танисыңыз сиздер? Көргөн эмессиңер? Чегабат айлык өкмөтү. Нурат, сизде барбы? Жок. Нурат айлык өкмөтү. 200 гектар. 200 гектар. Мына Араван району боюнча ошондо канча гектар болуп атат? 1000 гектар жер бир аган ишкерге деп берип атат инвесторлор. Мына айлык өкмөттүн башчылары бирөө да ананы көргөн эмес, бирөө дагы ал киши менен келишим түзгөнүнү билишпейт экен. Кантип иш алып барып отурасың ошол жерде? Ошо түзүлгөн келишимдерди көтөрүп эмне үчүн сурабайсыңар балам? Аренда плата эмне үчүн төлөбөсүңөр? Жер салыгын эмне үчүн төлөбөсүңөр дебесиңерби? Социалдык пакет эмне үчүн бербейсиңер деп? Же силер бюджетиңер жакшы ошол. Акча каражат жетишет бардыгы. Мына качан биз элдер көтөрүлүп комиссия түзүлүп чыккандан кийин биз ушуну билип атабыз да. Болбосо биз билбеген эмес экенбиз. Ошондуктан мен эскертип кетейин, айыл өкмөт башчылары. Мындай иштесеңер иш кетпейт айтып коеюн. Андан тышкары мынау жашыл мурас боюнча, мына президентибиздин койгон тапшырмалары боюнча, бул боюнча айыл өкмөттөр эч кандай жакшы деңгээлде иш алып барбай жатасыңар.
керек болса ошол айыл өкмөттүн короосуна тикпей отургузбайсыңызга көчөттөрдүчү. Анан өткөндө министрлер кабинети тарабынан бизге жанагы базардагы дүкөндөгү бааларны түшүрүү максатында кумшекер акмай келген да, өсүмдүк майы келип түшкөнбүзгечи. Ошону таркатканда дагы мына акимдерге баш болуп, айыл өкмөттөргө айтып, баасыны бизге айтканда 70 сомдон көтөрбөгүлө депчи. Кумшекердин баасыны. Ал эми өсүмдүк майдын баасын 130 сомдон аштырып алган. Бирок айтып коеюн. Ошондо тапшырма берсек дагы кээ бир айыл өкмөттөр мисалга кумшекердин баасын 70 сомдон сатып аткан, ал эми өсүмдүк майды 135 сомдон, 135 сомдон сатып атат. Коштурупчу. Мен силер ошол жерден да пайда көрөт дедиңер. Бул боюнча төлөс айыл өкмөтү башы. Туруңуз. Мана сиздин айыл өкмөтү ушундай көрүнүш болгон. Билесиз, туурабы? Сизге койгон дүкөндө ушундай баада сатып аткансыз. Аны мен сатылган эмесмин. Азырда өзү тастап болгон ошол ценник ошону коюп койгон да. А биз ага түшүндүрүшөбүз 130-дан гана 70-тен да түшүнүштөн жүргүзөбүз. Эмне үчүн көзөмөлгө албайсыңар болду? Көзөмөлгө алыш керек эле. Ошол дүкөнгө силер алып барып бергенсиңер ашыгыз. Ойлойбек айыл өкмөтү. Сиз туруңуз, сизде да ушундай көрүнүш. Бизде нече күн 3,5 миңден бергенбиз. Ал жерде килограммы чыкпай, элден бөлүп алганда 10 адам бир болду. Ошондо сенасы кымбат түшүп калды деп бизге баягы. Мындай ал жерде мишуртка бербеш керек эле андачы. Ар бир элге 2 килограммдан, 3 килограммдан беришиңер керек эле. Силер болсо мишуртка сатып отурасыздар анда. Мына азыр эми азыр справканы көрдүңөр, Ар бир айыл өкмөттөр ушундай көрүнүштөр. Бул жерде мен администрациянын башчыларына, акимдерге кайрылып кетет элем. Текшерүүгө алгыла мындайларды. Мына азыр эми кийинки этапта калган айыл өкмөттөрдөн сөз түрү текшерүүлөр болот айтып коеюн. Суроолор барбы силерде? Араман районунда жана 1000 гектар жер боюнча айыл чарба департаментинен эмес барбы, айыл чарба департаменти башчысы. Араман районунда айыл чарба департаментинен ал жердеги жанагы 1000 гектардын бүт категорияларынын баардыгы өзгөртүлүп кеткен да. Жайыт жер, анан кайраты жер болгон айда аянты. Булар жайыт жердин баардыгын айда бузуп таштаган. Анан жайыт комитеттери менен жайыт комитеттеринин жерине деле айыл өкмөттөр өздөрү токтом чыгарып берүүгө айыл өкмөттөр берип койгон. Бүгүнкү күнгө чейин ошол жанагы 1000 гектар жердин 800 гектар жери толугу менен тегерете баягы чек араларды казгандай кылып тегереген баардыгын касып ташташкан амрыл. Жер кыртышынын баардыгы бузулган боюнча турат да. Ошол боюнча азыр бир иликтөөлөрдү жүргүзүп канча жер кыртышына зыян келди, ошол жердин айлана чөйрөгө тийгизген таасири боюнча ушу иликтөө жүргүзүлгөн эмес экен да. Ушуну айыл чарба эмесине тапшырма берсек. Жок, мындай кылабыз. Ал боюнча мына сиздер текшерүү жүргүзүп кетиңер да, туурабы? Мына райондук администрация азыр ошонун тез арада справкасын жазылат, актты түзүп туруп, мына коргорондо турат. Областка өткөзүп бериле, областык прокуратурага. Экологияга белгиле, айыл чарба министрлигине белгиле, ар ким өз тармагы боюнча текшерүүлөргө алсын ошолорду. Андай кылбаса болбойт, андай кылбаса. Бүгүн маалыматтар даярдалып бүттү, буюрса ошол күч структураларына жөнөтөбүз, укук коргоолорго. Жөнөтүлө, ошолор өздөрү ошол юридикалык баа беришсин. Башка суроо жокпу? Менде суроо бар. Мына электр энергиясы боюнча биздин жалпы Ош облусу боюнча производствонун катери 14% түзөт да. Райондон райондун жана окуп бүгүнкү күндө ушул 2021 жылдын 6 декабрында 546 жана аткарууга аз камсыз болгон аярлуу катмарда мына өзүңүздөр уктуңуздар справкада. Ноокат районунда 347-тен 47 жашабайт. Өзгөн районунда 377-тен 222 жашабайт. Берилген да. Кара Суу 497-ден 10 жашабайт, 17-си башка мамлекетке чыгып кеткен. Каралыжа 30, 18-и аты жөнү
фамилиясы тақталған емес, 12-сі жашабайды. Толық 100% қаражылы, мысалы 30 болды. Бұл бойынша бір дағы отырым болған емес, жаңағы электр энергиясын азайту. Бұл бойынша қандай іштер жүріп жатыр, мүмкінді қандай класста бұны қолға алышыңыздар керек. Ертең күні барыңыздарға малым. Бұл сунуш ретінде дағы, сура ретінде дағы. Бүгінгі күні электр энергия бойынша, Қырғызстан бойынша, Ош электро, Север электрларда арғандай чырлар болып өтеді бүгінгі күнде. Қамолдар болып өтеді. Ушулардың бар, ушулардың жиынтығы да. Себебі дегенде бұл производствоның потери 14-тен да көбірек болушы мүмкін. Жауыш үшін ушундай тұра емес маалыматтармен жауап атқандар. Алдында оқып қойғандар бүгінгі текшерді баға береді, бірақ бұл мәселеге көңіл бұрышыңызға керек. Ертең жылдың жиынтығымен бүгінгі күнге бізге келіп отыр, айырылық хатына. Biz учетта жоқпыз, бізді учетқа алып. Но фактически учетта тұра емес маалыматтар тақталып отыр. Ошоны қолға алышыңыздарды сұранат едім. Бұл жерден де урматтуу акимдер, айрыкча биз сиздерге заданияда бергенбизде жанагы доклада айтып өттү. Кейбір адамдар документтерин ала албай, даже ушул сиздердин берген баягы мамлекеттен орган май жетпей болот. Ошо биз айыл өкмөттөргө айтканбыз. Сиздер соцразвитиянын документин берип коюп, ошонун менен калып чектеп каласыңар дагы берки эч нерсе колунда жок адамдар ошол майдан дагы башка ундан да эч нерседен камсыз болбой көбүрөөк бизге арызданып келип атат. Азыр факт чыгып атат, электр энергиясын алышкан болгон үй-бүлөлөргө электр энергиясын берилет деген суммалар чыгып калды. Ошол адамдар жок болуп, ошолорго кайрадан баягы ундан таркалып аткандай да. Ошондон бата акимдер, ошого тиешелүү жетекчилер ошого өтө көңүл бурсаңыздар. Атайын өзүңүздөрдө жыйын өткөрүп, аныктап, тактап, анан ошого бир көңүлүңүздө туруп, ошол кандай кетип аткандыгы жөнүндө маалымат даярдап берсеңиздер. Рахмат. Айланар файл өкмөтү боюнча да бир маселе бар, Жанисович. Ушунда көзөмөлгө аким алса, Айланар файл өкмөтүндөгү маданият үйү бул каралбай туруп калган, бирок булар келишим түзүп туруп 5000 сомго ижара акыга менчик мектепке берип койгон да жарым. Ошол эле менчик мектеп 3500 сомдон ар бир баладан акча алып окутат балдарды, бирок айыл өкмөттүн эсебинен 2019-жылдан бери маданият үйүнүн жылытууга деп электр энергиясына 280 000 сом акча которулуп келген да. Айыл өкмөттүн эсебинен 2019-жылдан 22-жылга чейин биз пресстин акыркы справкасын алдык, 220 000 сомдо. Бул баягы иштебеген эле маданият үйүн ысытууга деп кете берген, бирок жеке менчик мектептин акчасын төлөп келген да. Ушул боюнча дагы мектептерде көзөмөлгө алышпаса ушундай маселелер көп жерден чыгат. Турсун ал, Айланар файл өкмөт башчысы. Туруңуз. Ушунун маалыматын биле бериңиз. Бул боюнча бизге келишим чыккан. Мындан 4 жыл мурда орус класс боюнча ата-аналар кайрылган айыл келештин чечими менен мурдагы айыл өкмөттүн келишими менен түзүлгөн. Эми келишим жеке менчикке андакы электр энергиясын төлөп бересиңерби? Жеке менчик мектепкечи. Отуруңуз, ушундайларга жол бербейбиз ушундай нерселерди. Биз жаңы багытта иштейбиз деп. Биз койгон тапшырмаларды аткарсаңар, биз менен чоң иштешесиңер депчи. Муну азыр көрүп отурабыз, эми жыйынтык менен болгон.